Assalamu alaikum, hurmatlı көрерmanдар, hurmatlı eli jurt. 2026 жылдың 11-iyun күні Жалал Абад облысы, Чаткал району, Сумсар жана Шакафтар айылдарында табиғи қырсық өтө катуу сел кетти. Анан Сумсар айылынын тургундары сиз дагы келип чагылдырып бериңиз деген үчүн баратам. Азыр болгон окуяны тартып каналыбызга чыгарабыз. Жана ошо жабыркаган үйлөрдү, сарайларды, жолдорду, көпүрөлөрдү сиздер менен бөлүшөбүз. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу биздин каналыбызды күзөтүп бараткан эли журт, 11-iyun күнү ушул сайдан өтө катуу сел келди. Сумсар, Шакафтар айылдарына. Анан ушу кичинекей көпүрөнүн үстүнөн ашты. Бул жерден да ашты, мына калдыктар турат. Мынакей. Эл журтубузду Кудай эле сактады. Өтө кырсыктан, асмандан, жерден келген кырсыктан өзү сактаган болсун. Ушу сел кеткен жерлерди тартып, сиздер менен бөлүшөм. Сүйлөй турган эл журтту дагы сүйлөтөбүз Кудай буйруза. Албетте буга биздин мамлекет кайдыгер карабастан тезирээк аракетти кылып, көпүрөлөрүбүздү, жолдорубузду оңдоп берет деген ишеничте. 11-iyun күнү болгон табигый кырсыкта селде ушул көпүрөгө да ашып кеткен. Алапка кете бергенде мынакей Шакафтардын поворотунда көпүрө асты бекем экен. Туруп калыптыр азырынча. Кудай бир сактаптыр да. Мынакей ушул жерлерге чейин ашкан да. Азыр бул жагын көрсөтөм. Мынакей. Асты бекем экен. Кармап калыптыр. Убагында жакшы салган экен көпүрөнү. Фундаменттери бекем экен, кармап калды. Эки жанын оюп кетиптир. Ушундай достор. Сол эке, сиз ушул Шакафтар айылын деп атасыз, а? Анан канча жылда бир мындай чоң селге күбө болдуңуздар? Мындай сел мен төрөлгөндөн баштап келбеген да. Кече катуу келди, ушул көпүрөдөн үстүнөн ашып өттү. Кудай сактады бир. Анан могул чекелерин жакшы курулган экен. Бул жагын гана ойду, чоң суу. Кайра калыбына келтиребиз. Кудай кааласа. Элческе өкпөттө кайрылып айтып келтиребиз. Мына ушул жактан ашып өттү. Бул кичинекей. Ооба, мына жактан ашып, огороддорду каптаган, бул жакта үйлөрдү каптап кеткен. Көп үйлөрдү каптап, үйлөрдүн ичине кирип кеткендери бар. Адамдарга зыян тийбедиби? Адамдарга зыян тийген жок. Бактарды. Кора. Убагында сапатка иштеген экен, а? Ооба, сапатка иштеп болгон экен. Туруштук берди чоң сууга. Болгону таза суу түтүктөрүн алып кетти бул жерде, таза суу кеткенине. Азыр элге таза суу жок. Жогу детсадтарга барбай калды да суу. Мектеп, детсадтарга, больницаларга. Кайра калыбына келет Кудай. Калыбына ооба, азыр эсептеп чыгып атат. Тазалыктын башчысы эсептеп чыккан бүткөндөн кийин анан калыбына келтиришет. Канча материал. Ооба. Оңой келбептир, катуу келиптир мынакей. Биз азыр Сумсар айылынын жолуна түшүп баратабыз. Анан Мончок төбөгө келсек, ушул жерде майга кеткен каналдын водозаборунда сел алып кетиптир. Могу жерде столбанын зымдары чоалып жатат. Анан могу жолдун асфалтын да коюп кетти. Моундай шакекчелерди дагы бир экөөнү алып кетиптир. Азыр могу жерде Алапка районубуздун техникалары иштеп атыптыр. Тезирээк сууну майга буруш керек. Аракет жакшы. Эми жогору жакка өтөбүз. Жогору жактагы көпүрөлөрдү, жолдорду көрөбүз. Азыр эми жолдо баратып, алдыбызда мына биздин электриктер да баратат. Булар да тынымсыз түнү күнү иштеп
Ушу жерде жаткан баягы зымдарды улап элге зыян тийбесин деп аракетти кылышып атат Азамат. Ушуларга да рахмат. Толо эке бул жактан да кат түшүптүр а? Түшкөн бул жактан. Калыбына келтирген өткөндө да экинчи жолу түшүп атат. Экинчи жол а? Анан могу Самарбектер жака өткөн жерде дагы көпүрө өзүнө тийбептир а? Көпүрөдөн алып кеткен да. Алып кеткен беле? Кайра да onu көпүрөнүн нар жагынан алып кеткен. Ортодогу onu ортодо стойкалары жок. Ордуна койгонубу бул а? Ордуна койгон. Элдер өздөрү да чыгып жардам берди. Ошо Самарбектин Ховаздагы чыгып иштешет. О Самарбектин иштеп аткан Ховаз окшойт а? Анан жеке техникалар да келип атат окшойт элдики. Судун нугун бияка буруп, Ооба. Бул көпүрөнүн ушудан ашып, суу. Нар жагына. Айыл өкмөттүн техникалары а? Азыр бул жерде МЧСтин дагы техникалары иштеп атабы Толо эке? Бу жерде МЧС жок. Мынакей сел чындыгында аябай катуу келген. Мондай сайдын боюнда отурган элге өтө коркунучтуу. Азыр ушул жерлерди суунун нугун нар жакка буруп тегистешиптир Азамат. Могу Самарбек инебиздин жеке менчик техникасы. Бул болсо Шаковтардык а? Терекс айыл өкмөтүнө карайт а? Элдер келип атат мынакей. Ага адам өткөнгө бир аз жолду салып эле койду да. Оңдолот. Кайрадан а? Азыр аңкап судан ары адамдар өтө албай калды да. Ооба. Мен ушул жашка келип мындай жанагы сел келет деп ойлободум эле бул сайдан. Өтө чоң сел келип мына көпүрөлөрдү, жолдорду, элдердин багыттарын, Кокту колоттон түшкөн селдер дагы бул бүт баягы сайларды алып, элдер ортодо анклав болуп калып кетти мына. Элдердин өздөрүнүн жардамы менен мына Камчыбек Мамбеталовдун техникасы чыкты, частный экскаваторлор чыкты, өкмөттүн техникалары менен Кудай буйруса мына жолго салып калдык. Кыйла. Бул энди бир аз оңдолуп турат. Бардык жери тегиз эмес. Кудай буйруса энди бардыгын бир баштан жолдорун ачып, бардыгын тегистейбиз. Ордуна келсе. Ооба, калыбына келтиребиз. Болгону бул нерселер убактылуу. Энди Кудай сактасын да, мында көп жанагыларды күтүп атабыз. Күндүн жанагысын. Энди ушундай эле болуп турсун. Мындан кийин дагы ошо калганына элибизге тынчтык, аманчылык болуп эле ушу бөөдө кырсыктан алыс болойлу. Частный техникалар келип атат. Общий эл ашар жолу менен колунан келишинче аракетти кылышып атат. Мынакей бул жерде дагы тарттык. Толо эке айыл башчы үчөөбүз. Азыр Кудай буйруса жогору жактарды көрөбүз. Ал жакта эме болду а? Суу илинбегени менен көп экен дагы деле. Мынакей. Толо эке эми бул жерге көз токтоп эле коелу. Убактыбыз бир аз тарыраак. Могу асылдарга кеткен көпүрөнү да алып кетиптир а? Ооба, бул көпүрөнүн түп тамыры менен алып кетти. Анан могу жерде жаңы жака кеткен жол болчу. 9 үй жолу жок, эч жака жол албай отуруп калды азыр. Же скорый бара албайт бул жака. Азыр ушул жерге жол салып беришет. Кырмастар келди. Убактылуу өткөнгө салып берет азыр. Жактан да түшкөн суу турбага батпай, жаргылып жактан Үстөнүн ашканы оюп кетти а? Оюп кетти. Анан суунун көптүгү ногу лагердин ичине кирип кеткен. İçine çeyine? Ооба. İçine чейин кирип кеткен. Суу ушул жака чыгып кетти. Кудай сактаптыр а? Ойбой. Мындай суу кирбеген да. Мен төрөлгөндөн бери эми көрүп атам. Сен. Тоба алдым. Кудай сактасын. Дагы да күндүз күнү болуп калды а Толо эке? Күндүз күнү болуп калды.
Түндө болгондо Кудай сактасын ha. Ойбой. Бұл жерде судың нуғы бұрылып кеткен көрдім. Жерлерді алып, нарықтан аграп алып кетіп. Ол жерде акем үйі бар да, Жаныш акем. Бұның да эле багын жарымын алып кетип калды. Мына түшкен су, ол сайдан түшкен су. Сіне де сайдан түшкен су өте көп болғанда. Теректер, мына огород болған. Бұл құлатып, Стал бар құлап жатады да. Барын алып келіп шыға сартышты. Төгіп келген бар. О, бизге жөнөтүлгөн видеолор мындай эле экен да, көзмөн көргөндө ha. Мындай тарт эле кете берген да. Акем багын жарым эле калып турду эми бул жерде. Бул жерде силердин мынакей Нижнийдин үстү жагына да келип калдык. Бул жактан да жакшы эле түшүп тура. Айыл өкмөттүн тракторлору берип оңдоп кеткен. Нелер оюлуп кетти да. Оюп салып турду. Say-saylardan түшкөн башы жарылып кеткен эле да. Тазалыктын тракторлору, ковалары келип иштеп ушул жерде. Жакшы. МЧСтин техникалары да келип сүйлөп атат эле да. Алар дагы ушул жердеби? Азыр өзүң көрөсүң да. Техникаларыңыздар кайсылар деп. Жогору жактабы? Ошол МЧС техникалары. Биринчи жардамга келбеди окшойт. Кийин келдиби? Чакыргандан кийин. Азыр деле жок окшойт. Азыр делеби? Анан эмне интернеттен биз антик минтик деп мактанышып атат. Могу жерде оюп кетти тура. Көпүрө болгон. Асфальтты алып, бул жака үйлөргө кирип кетти. Ойбой. Пожарный биздин МЧС пожарныйлар келип сууларын сордуруп үйлөрдөн. Бияка өтүп кеткен да, мына жерден ашып бияка өтүп кеткен. Бул үйлөргө полный кирип кеткен. Көпүрөнү алып кетти. Көпүрөнү алып кеткен. Асфальтты жарымынан оюп кетти тура. Кирип кеткен. Өттөн жерде. Мына бала азыр ушу местный депутат ушу жерде. Айтып берет. Ойбой. Могу жакка дагы үйлөрдүн багына чейин, сарайына чейин кириптир. МЧСтин жигиттери келип, сууларды тазалап, тартып коюп кетишиптир. Мынакей. Бул жакка чейин. Жалал Абад областынын Чаткал районунун Тегиз айыл өкмөтүнүн башчысы Мырзагулов Азамат Мамырович 2026 жылдын 11-июнь күнү сел апаат жүрүп, Сумсар, Шакафтар, Мончоктөбө, Биримдик айылдарында жолдор, сарайлар, элдин көчөлөр жабыркады. Эми Кудай кааласа көпүрөлөр кетти. Кудай кааласа восстановление болуп калыбына келтирип атабыз. Кичине сабыр кылып турсаңыздар, буйруза жапатырмак эл дагы жардам берип атат. МЧС да келди. Техникалар тартылды. Айыл өкмөттүнүн эсебинен 2 погрузчик, 2 экскаватор, 5 коо техникалар тартылып, Кудай кааласа кабылына келтирип атабыз. Кичине сабыр кылып турсаңыздар, буйруса баардыгы жакшы болот. Жарымын алып кетип калды тура. Жарым эмес, полный алган. Полный алып кетти. Полный алган. Жолма агротун ичинде. Мынакей абал. Сууду нар жакка буруп тура. Бурда. Жакшы. Айыл өкмөттүн тракторлору келип полный. Иштеп аткан техникалар бардыгы айыл өкмөттүкү? Жалданмалар бар. Жардам катары. Жардам катары келгендер. Салартаны өкмөт өзү куюп. Жакшы. Эл дагы карап турбастан азыр жапатырмак кыскасы калыбына келтириш үчүн аракетти кылып атыптыр да, ке? Саляркалар келип атыптыр, тө? Саляркалар келип куюп берип турат. Мынакей.
O жерден алып атыптыр. Комду толтуруп коюптур, ha? Жерге толтуруп салган. Ойбой. O машиналар калып кеткенде чыгарып алып. Алла бери чыгарып албай. О жерге Сумсар аренасы деп чоң спорт залды куруп койдусуздар. Күндө футбол ойноп атат балдар. Сел дагы бул жактан талкалап коюптур, ha? Анан дагы бир жанагылар. Чактан суу азыр мына сууга кошулуп атат да чыгып. Уран ичинде. Кана каерде? Азыр көрсөтөм мына. Эртең үздү жактагылар полный ичет да ошо суудан. Жерге пожарный түшүп атат. Жакшы. Өтө сонун. Бул жер цех. Сех. İşte atkанбы? İşte da. Шахтанын суу түшүп аткан болсо аны ногу? Чактан суу кызарып. Илгери бул жерде шахта болгон да. Уулуу зат. Уулуу зат. Вообще Муну ичип болбойт. hiç болбойт. Мына саргайып кетет көр. Кече мияка жолго чыгып кеткенден өкмөттүн транспорт. Жол да саргайып кетти, а? Жолда саргайып. Бул уран опасный да. Канчалаган оорулар чыгышы мүмкүн, а? Көрдүңбү? Чыккан жерге. Толук эке. Муну ким оңдош керек эле? Тезирээк. Алтын. Мына шактан сууну айтат. Кып-кызыл болуп чыгып атат. Мына. Жолдор да кызарып кетти. Көргүлөчү. Сууга кошулуп атат. Таза сууга кошулуп атат, а? Өкмөт колунан келгенче бияка буруп койду. Ушундай. Илгери бул жерде шактан суу каяка кетти? Буга чейин. Буга чейин деле ушинтип жан чачын болуп ушундай сел кесепеттери болгондон кийин ушул жерден суу чыгып кетет ушундай. Жылда эле жаз келгенде бул жерден эски шахта калдыктары шахтанын бул жерде жанагысы бар да. Мурда кирген ходдору бар. Ушул жерлерден жан чачын болгондордо жаз келген, көбүнчө жаз мезгилдеринде суу чыгып кетчү эле. Быйылкы жылы өтө чоң көлөмдөгү суу чыгып кетти бул жерден. Андан өзүңүздөр түзүн көрүп атасыздар, кызыл түстө. Бул зыяндуу заттар болушу мүмкүн деген жана бар. Колтону бар да. Улуу заттар болушу мүмкүн деген жанагынын себеби бул жакта чоң биз сайда аккан таза суу бар. Ошого барып кошулат бул суучу. Ошого колтонулар бар да, бул суу кече өтө эле чоң чыгып кетти эле. Азыр бир аз азайып калганы бул. Өзүңүздөр билесиздер, Сумсар, Биримдик, Шакафтар айылдарында бул уран калдыктары калган шарты катаал аймакка кирет да бул. Таза суу менен толук камсыз болбогон. Ушу күнгө чейин Союздан калган түтүктөр бар, таза суунун түтүктөрү. Бирок жараксыз абалга келип калган да. Ошого тез аранын ичинде таза суу менен камсыз кылып берсе, Сумсар Шакафтар элин өтө жакшы болот эле. Эгерде бул биздин үнүбүз жогору жака жетип аткан болсо, биз үчүн бир чоң жардам кылып, таза суу маселелерин чечип берсе сонун болот эле. Ал ушинтип шахтанын суулары кошулуп, ушул суулардан ичип атат эл. Аны өзүңүздөр көрдүңүздөр, кече 11-июнда Сумсар айыл аймагында, Шакафтар айылында бир чоң сел апаты болду. Өтө коркунучтуу сел кетти. Мындай сел көптөгөн жылдардан бери болуп эле келе. Көп жердеги жарыктандырууларды, көпүрөлөрдү, жол жээктерин жууп кетти. Бул өтө чоң чыгымга дуушар болду окшойт. Азыркы учурда өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, жалпы эл, айылдык кеңештин депутаттары, мына мен өзүм айылдык кеңештин депутатымын. Атым Алтынбек Жеренбаев. Ушул жерде сел болгондон бери
күнү дебей ушул жерде жүрөбүз. Азыр алдын алуу иштери жүрүп атат. Техникалар иштеп атат. Калыбына келип атат. Бирок бир аз айтып кете турган нерсе, техникалардын бир аз жетишпегендиги болуп атат. Күйүүчү майлардан бир аз жетишпегендиктер болуп атат. Ошого кайсыл бир жактардан бир жардамдар болуп калса жакшы болот эле. Экскаватор, погрузчик деген техникалардан бир аз жардам керек. Акыбал бир аз оорураак. Рахмат. Бул азыр эми ушул жерден сел келгенине байланыштуу көбөйүп бул суу түп-түз барып туруп сайга түшүп атат. Бул сай майдын элине чейин кетип атат, а? Буну эртерээк бугуш керек да, туурабы? Буну эми кандайдыр бир жолдор менен проект жасалабы, кандайдыр болот. Өзү өкмөт тарабынан бир долбоорлор таралып аткан. Тез аранын ичинде чечилип калса, бул сууду башка жакка нугун буруш керек. Бул сайга кошулганы бир аз кооптуулук жаралатпы деген жанагылар. Мисалы азыр сайда агып аткан суудун түсү кара, могул чыгып аткан суудун түсү көрүп атасыздар, кызыл суу болуп чыгып атат да. Бул эми темирдин заңы билинбей эле турат. Уран биякта улуу заттар болушу мүмкүн деген коптону бар да. Ошого тезден алдын алуу иштерин жүрүш керек. Жогору жакка өтөлүчү. Биз азыр эми Сумсар айылынын депутаты Алтынбек эке менен анан Шакафтар айылынын депутаты Толо эке менен ошо селден жабыркаган жерлерди тартып бир катар көрүп келип атабыз. Азыр эми Сумсар айылынын центрине келип атабыз. Эң негизги сел түшкөн жерди да көрөбүз, Кудай буйрса. Бир катар сарайлар, үйлөргө чейин кириптир. Техникалар акпаган, а? Техникалар Шакаптарда бир гольф аккан. Анан бул жерде бир мотоцикл. Анан калыбына келтирди. О жерде? Ойбо. Ушул жерден да эң күчтүү түшүптүр, а? Бул жактан түшкөндө мыналардын үйүнүн каптап. Алтын Акылбектин атканасынын арты кетип калыптыр, а? Азыр ал жакка да өтөбүз. Буларга жол каякта, Толо эке? Акылбектерге. Каяктан өтөт? Ылдый жактан барабы? Бер жактан. Могу жерде бир асма көпүрөсү бар эле, а? Анда алып кеткен. Кудай сактасын, ойбой. Көз менен көрүп жакаң кармайсың да. Селдин башаты ушул жерден башталган, чоңкол жактан түшкөн. Эми селдин основной бөлүгү ушул жерден түшкөн. Муну өзүңүздөр көрүп атасыздар. Сумсар айылынын борбордук жери бөлүгү ушул жер. Мына азыр тракторлор иштеп атат. Мына центрде өтө акыбалы начар акыбалга келген да, мына көрүп атасыздар. Бул жактарды оюп кеткен. Азыр бул техникалардын жардамы менен бул жер иштер уже иретине келип калган убагы. Жаңы болгондо өтө кооптуу аймакка айланган бул жерчи. Бияктан түшкөн сел мына Сумсар ооруканасына кирип кеткен бунун ичинечи. Полный кирип кеткен. Могул жердеги көпүрө жараксыз абалга келген. Электр чубалгылары бардыгы кулап, буларды да электр кызматкерлер келип туруп, баарын иретке келтирип кетишти. Анан мына көрүп атасыздар, мына таза суудун түтүктөрү да полный жараксыз абалга келген да, мына үзүлүп жатат. Булар кайра восстановление болуп атат эми азыр. Бардык тазалыктын кызматкерлери келип, өз кызматын өтөшүп атат. МЧСтер келип туруп, өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери өздөрүнүн кызматын өтөшүп атат. Мына азыр көрүп атасыздар, көпүрө көрүнүп аткан болуш керек. Бул эки бетте жашаган элдерди, айылды бириктирип турган көпүрө. Буну да алып кеткен. Акыбалы өтө оор. Анан бул бир көрсөтүлүп аткан эле жер, мындай жерлер өтө көп. Бардык жерде жараксыз акыбалга алып келди да, мына көрүп атасыздар, могу зданияны түшүп кетейин деп калган да. Бул уже
невозможный вариантқа келгенде. Но мектеп, садик, больница бұл қораларына су кірген. Азыр мына тазалық ишканасынын кызматкерлери да иш алып барышып жатат. Ошол бардығына мындайча айтканда, основной бұл жерде техникалардын иштеши Терексай айыл өкмөтүнүн техникалары иштеп атат, основной. Анан тазалык ишканасынын техникалары иштеп атат, тартылган. Анан но транспорт жол министрлигинин техникалары келип бул көпүрөлөрдүн месталарын жасап кетишти. Анан айылдык кеңештин депутаттары, мына Терексай айылдык кеңештин депутаттары ушул жерде биз Сумсар айылынан округуна шайланып келгенбиз. Биз да түнү күнү усиленный режимде иштедик. Дагы деле иштеп атат балдар. Бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин дагы кызматкерлери келип, жеринен сууларды жертөлөлөрүнөн тазалоо иштерин жүргүзүштү. Рахмат. Ошол дагы деле иш жүрүп атат. Бул жакта да бир чоң техника иштеп атат, көрөлүчү. Бул жактарда эми сай жээктерин алып кеткен да, бул жактарды ошол Азыр могу больницанын ичине да кирип кетиптир. могул жерден тастасаңыздар болот. Больницанын корозуна кирген жери бул. Бул уже тазалоо иштерин жүргүзүшүп, бираз жана алган. Зданиянын ичине кирбеген, коросуна кирген да. Азыр бул суунун нугун башка жака буруп атабы? Суудун нугу эл жашаган, мына калк жашаган жакта ыкталып калган да. Азыр ошол суу нуктарын калыбына келтирип атат. Нугу адам жашаган жактан бир аз алыстатып жана кылып атат. Оны оюп жаргылып кеткен бул жактарчы. Өтө чоң көлөмдө келди да. Селчи мындай көп жылдардан бери болбогон. Ошонун үчүн элдерде дагы өтө бир чочулоолор пайда болду. Техникалар ушул жерден эле айылдагы техникалар ушул жардам колдорун сунушуп жасашып атат. Элден айланса болот. Элден айланса болот. Элдер жапа тырмак жабышып, Алтын экен могу элдердин жардам беришип атат. бактары, үйлөрүнө кирип кетиптир го. Мына ошолорго мамлекет тараптан жардам болобу? Эми бул кирип кеткен жаналар боюнча бар комиссия түзүлүп, комиссиялар барып жеринен көрүшүп атат. Кандай болгон, эмне болгон, кайсыл жерге кирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу кызматкерлер дагы келишип, райондук жетекчилер бардык жеринен көрүп, акттарды түзүшүп, бардык фото отчетторду алышып атат. Жардам болот. Эми жардам болот деген үмүттө турабыз. Көрөбүз. Кырдаалына жараша болот да эми. Сентириндеги болгон селден жабыркаган жерлерди тарттык. Азыр эми жеке жарандардын үйлөрүн, бактарын тартканы баратабыз. Шакаптар айылынын депутаты менен Сумсар айылынын депутаты чогуу үчөөбүз. Айыл өкмөтүндө сүйлөттүк, Кудай буйруза. Урматтуу эл журт, бир аз сабыр кылып туруңуздар. Эл көп, бирок иштеп аткан адам аз. Алардын да ишин баалап, сабыр кылып туруңуздар, Кудай буйруза. Баары ордуна келет деген ниеттебиз. Мен Чатка районунун Сумсар айылынын тургунумун. Мадалиев Максаталы. Ушул жерде жашаган себеби 11 июнда болгон окуя, мында сел түшүп, мына эгиндердин баарын жайгаштырып, сел жүрүп, бу жерде шагалга толтуруп таштады. Бүт эгиндерimiz, картошка, мартошка бар нерсени эккен элем. Ушуну эми жетекчилер жакшылап, ушу жардам берсеңер, кандай кылып жардам берсеңер, ушу силерден сураныч, бир маселени чечип бергиле мындай. Бу жерде дагы коңшулар бар, но үйгө кирген үйлери.
selge tolganlar. Hem olaram hazır söyleyeyim ben. Özümden aytıp atırım hem ne oldu. Oşo koldan geze şunu bizden başçı, hakim, bizden janağı aylı başı ökmeti österek saydı Niyazi. Oşular hem bir göngül burup şu tezrak qarazanlar. Şunu tezrak çeçip noğu sayılarda alış gerek. Oşonu gelip özüңer gezeňer jakşı bolat. Görüp mundayım yağlap. Bir özüm tanıştıra keteyim. Çalkalı rayonu Sumsar ayılından Abdurrahman Zairbek. Şu keçeye gelgen sel şu saydı toldurup ketti şagalgaça. Biz hökümetten suraganganыбыз şu bir ele şu saydı tazalap beriş gerek. Azыр içe oşol ele başka eç neme kıla albayбыз. Şu koldan gelişince hökümet yardım berip koysun şu. Mo üylerde sizlerge garaştı da. O, Kumdu tolturuptur. o tolturgan kumdu. O setkaga taş tolturup wagында O. Bunda Bunda керек экен эки чекен, o gabyonları alıp şu taş doldurup daha kayradan dizip koyuş gekti. Şu hökümet hem yardım berip gabyonların berze taşları hem özüz tolturup alabız. Öyle ha. O. Mogu biyaka ketken ayıl barбы kadimkidey? Ayılacak hem yerde mazar var, bir iki üy var bu yakta. Şu mazarga barat ki. Bir beş üy var şu. Şu. Şu selkanadan düşkön sel bарын жайлап берди да. O. Бул коşnaňyzdy. Bu koşnamkı bu. Bu yakka bit egintigin kaptap polny kartoşka bede pişkan nerselerin barını уже kaptap ketdi, alıp ketdi o. Meni tual boldu. Men Altıbayeva Adlet. 40 yıldan beri şu yerde yaşayayım. Uşul yerge sel geleveret. Kança yıldan beri meme yok da tolk. Ana sel paya bir yerde aytabız. Falança mınday kıl dep ele aytıp atırık emi olbaysam ne kılayık? Oşo suranabız biz. Mo üstüstü. Bul meniki oşo atkana oyulup ketken. Uşu yerde hep de oňdayбыз ona kumdu men katın başım menen meme kılam uşu yerde. Ona kozu başı taş terbeyt. Özüm katın başım menen terim. Mına men 60'ga çıktım. Terip özüm meme kılam. Oş agorotdan beri terim. Özüm katın başım menen. Bul buzu karap koyboy. Baldarınız barбы? Men özüm baldarım var. Oşo 3 balam uşu üyde yaşayt. No biröv no uydu. Anan keyin uçaska bergile salayık desem yok. Bir yerden yardam yok. O uşu kança yıl, bir yıl murun gelgen selde suda berебиз dedi, berbedi. Үйдү камсында страховкадан өткөргөнсүрбү? Ötkörgönбүz, oşo ötkörgön menen berbedi da osol meme kılganda. Oşo karavandan geldi, karavandan bir 4 üyge berdi. A bizge berilgen emes, oşo moydan kaldı. Могу селканадан түшкөн сел бакты талкалаган. Тушундагы үйдү, бул үйдү ичине кирген. Анан жолдун четинде турган Могу 07 автоунаандагы машинаны ушу жерге чейин алып келип коюптур. Анан могу жердеги эки техника турат, толук эке. Ушуларга да жолдун чекесинде турганбы? Бул техникалар булар болгондор. Аха. Жашоочулар болгон бул. Үйдүн капталып турган. Могу машинаны уже агызып барып туруп, мына жака түшүрө берейин деген жеринде да. Мына көрүп атасыздар мына. Түйүндөгү селдин жана калдыктары мына. Ооба. Селдин калдыктары турат. Aylar joktan salganбыз da bulardı. Силер сел келгенде каякта элеңер? Ушул жакта эле болчу. Үйдө элеби? Үйдө эле болчу. Эки машинанын дагы зыян тийди, э? Ушул жакта коюп койгон болчубуз да, айла жоктон ушул жака койдук эле. Сел келгенде, гольсен. Ушул жака жылдырдык, сел келгенде бир жака агыз кетпесин деп чекеге алып койдук. Ошол. Үйдүн ичине кирди, кирбеди? Жок, үйдүн ичине кудак калса кирген жок, ошо айнекке чейин барып кайтты да мындай. Ошол. Кудай бир сактаптыр, а? Бир кудай сактады эми. Азыр ушу селден жабыркаган тургундардын үйлөрүн тартып атам. Өздөрү да азыр маалымат берет. Сейчас яка келет Siz değil emez, sizin komşularınız. Bu komşularım. Bu komşum.
Onu yaktım onu. Buna. Kumda. Buna. Bunu al çekti. Kumdu tolturup taşlattır. Krışanın üstüne de çıkıp gitti. Bu komşumuz. Bu şu birine üydü işte. Birine üy. Bu şu. Anan gel yeşiklerdi. Onu alacaktı hazır kırsınır. Kayırdan kelgen. Bu şu. Üydün içine de girip gitken. Tazalavatağız. Mayli. Tınçılı ol böyle. Ne ocaktan düşkön sel. O kumdu alıp keltir da var ha. Nekinci yılı olgun. Uşunday bolgun. Ну, анда мынау навес жоқ эле да. Жоқ эле бүт үйлерибизге кирген. Айнектен кум, сел бүт полностью. Ошодон кийин эми өз мына ушул 10 машина чыгарган ушу жерден. Ушул жерден кумду. Onu жака мурункуда. Эми азыр кийин тагын тазалатып, өзүбүз тазаладык. Действительно. МЧС келип алып, Жалал-Абадтан келди. Рахмат. Кабар алышты. Анан кийин келип алып, оногу сүргүзөбүз деди. Арыкты ошол жакта азыр көрсөтөм, арыкты тазалады. 10 метр где-то, 10 метр, где-то 60 сантиметрдей чукурлугу болду. Тазалашты, мына жакты бичетти эгистеди да кетишти. Все. А бул жакты өздөрү кылды. Өзүбүз кылдык. Булардан анима өзү тургундар. Араба, машина. Өзүбүз нанимат эттик. Күчүбүз кебегенден нанимат эттик балдарды. Ошол жактан тагын көрсөтөбүзкү, аскыны ачтык. Эми кечейде тагын келди да эми. Эмне кылайлык? Ушул азыр деле үйгө кирди. Кумдары менен, суулары менен. 2 күндөн бери жууп атабыз действительно. Кудайга шүгүр. Баарыбыз эле тынчпыз. Эл тынч болсун. Кабар келип алып кетип атышатылар. Эми ушул жакта селкананы бизге бир жактама кылып беришсе, ачып коюшса, эми башка жака көчүп, каерге көчөйлү эми. Ушул отурганыбыз ушул. Балдарыбызды ушул жерде чоңойттук. Ушул жерде узаттык баарысын турмуштарга. Анан эми таан башка жерге уже күч жок бизде. Бизде действительно мынау жерде мынау коңшум бул да оорукчан. Эч иш кыла албайт. Азыр мына сүйлөшүп атат, эми балдарды 5-6 келебиз, эртең бүрсүгүндөрү келебиз деди. Келип ошондетип анан кылабыз да. Вот ушул нар жакты эле сайды кылып берсе бизге, кыдыр. Ошо тамдын аркасында. Ошол. Техника керек. Алтын. Мына жакты албаса болбойт. Майли буяктı кой ичин майли. Өзүбүз кылабыз эми. Эч нерсе. Шүгүр. Ошол Кудайым күч куут бере берсин бизге да. Баарды кылай берсин де. Керек экен. Мына агарыты кичинекей бар. Мына ичи бүт кум мына. Ташып атабыз. Чалы көрсөтүп мына ташып атабыз. Нар жака. Болгонча. Пенсионер. Muğalim olgan özü. 53 yıl işledim uşu. Sumsarın ettiğinde. Ошол грамотный сүйлөп атасыз. Ой, грамотный. Эжекейди. Мугалимсиз да. Кудай дагы да эжекей дагы деле Кудай бир сактап күндүз күнү келип калыптыр а. Эгер түндө келгенде Кудай сактасын. Ойбой. Мына жерлерди оюп, ona saraylar düştü. Oyulup kaldı sarayın içi. Ойбой, мынакей. Мына кичинекей мына жерден келди. Артан мурун мындай казып арык болгон да. Арыкта суу, эл суу ичет да шерин. Мектепке чейин суу барат. Мына onu аялы жашыраак ажар ал дайым эле тазалап жүрчү. Тазалап. Мынакей. Кум эң негизгиси ошол жерден түшүптүр. Мына. Эми ушелерди тазалап алыш керек да техника. Ооба. Ал чыкмайынча болбойт да. Вот. Арaba менен ташып бүтүрө албайбыз. Арык бергес. Арык где-то 10 метрде 10 эрге чейин болуп анан кийин ошол болду. Мынакей. Кичине келеби бар. Ну
крышасына чыгып кеткен. Çatırın üstüne çıkıp ketкен. Ойбой. Анакей. Алтын шүректен. Достор, көрөрмандар, Кудайдын сактаганын карагылачы. Kuday sakladı bizi. Ay үйдün içinde de buna yakar. Ona. Ay su çıkmanın. Ona görünüyor oturdu. Sürüs. Ооба. Sonra selin kalıpları da. Aynek'in Aynen. öyle kötü. Geçe sudu vыкачивать etti. Vыкачивать etti sudu. Ким? МЧС'in балдары? МЧС'nin baldı. Nurdin. Kurmantayев dedi. Ana mına kumdar. Mına yeni Naziran'ın üyün. Oşana aytıp koygulaçı. Üyüne de kirdi hiç kim yok. Üyüne gidip etti de. Üyüne kirdi. Bro hiç kim yok. Kurttan tırıp da. İşim Okey. yok. Ben Ойбой. Var mı öyle girdi gerek? Ama Şey geçe. Oo gördünüz mü? O bu Danyan'ın başına çekin girdi de bu. Varsın. Yok bunusunda şifrelerde de kötürüyor. İpatologtan bu su. Kötü. Полностью öttü de. Полностью. Derece Şunda. Mo derezенин boy келип тур да. Ушу ойдон келип тур да кыскасы сел. Макей. Çok geçe gün emçiyiz geldiler. O nerede buzağı istedi. Yere istedi. Mektep jaktan kelip uşul yerde mындай sürüp nar jaka tegişte. Anan o nerede sürse arıktı uşul jaktı kılsa boldu. Arıqты nargısı varsa. Да, ana mınal yerde dele uşu yaka kılsa mınal yerde tasalanıp kalsa это nar jaka ketet da. A bu жерден dele уже kelbeydi nar jakta kılsa. Так же? Seler bayağı ahırkı jolu oşu. Akırkı жол тазалап иштеп жүргөндө бул азыр могу колоттордон түшкөн суу Arıkta. эч бир токтотуунун жанагы жок да амалы жок. Бир гана могул жерде канал казылат. Да. Канал казылып туруп, Да. бул жактан жанагы Цемент кылбаса лоток болбойт. аркылуу гана түшүрө бербесек жолго. А так бул сел коркунучунан сактоо кыйын болуп калды. Мына үйгө кирип кеткени да жаман болуп атат. Мен де мне атайын ошо селге тосын билем. Мына ошону атайын тозуп Анда берди. nereden arıqты açtı? İçine kirip Ой, тооба. Макей. эми жаратылыш экен да. Ооба. Адамдардын колунан эч нерсе Келбейт, ооба. Эми келгенде. Анан кийин Бирок мурунураак сак болгон жакшы. болуш керек да. Burada эгер бул жерден мына ушул сел жанагы арык окшогон, каналга окшогон казылган бул жерден. Азыр мына эч кандай бир из да калбаган бул жерде. Азыр буну казып кайра башынан Бияка карап кеткен беле? о калыбына келтириш керек да буну. Ошондо колоттордон түшкөн суу ушу менен кетиш керек. Ооба. Же бул жака кетиш керек, же бул жака кетиш керек. Бияка кетиш керек да суарып. Могу элдик колтуу жарата берет. Ооба. Ошо кумдарды алып кайрадан арга ачыш керек. Ачыш керек. Мен ошондо айттым эле да, ошол могулдан канал алып барып туруп, ону мектептин дарбаза жагынан ачып туруп, лоток кылып чыгарыш керек судучу. А так эмнеде жашоочуларга өтө коркунучтуу. Gördük эми абалды. Кудай буйрса, биздин жетекчилер жөн карап турбайт. Кудай буйрса, элге жардам берет деген ниеттебиз. Азыр эми Сумсар айылынын жашоочуларын селден жабыркаган ар бир үй бүлөгө колубуздан келишинче убакыттын барынча кирип абалын сурап чыгып атабыз. Кудай буйрса эми биздин жетекчилер бул көрүнүшкө кайдыгер карабайт деген ниеттебиз. Ушул кечеги 11-июнда катталган сел кырсыгынан жабыркаган Сумсар айылында жабыркаган үйлөр, могул үйлөр болгон. Могу бир адамдын үйү, бул экинчи адамдын үйү. Булардын уже сарайларын, мал сарайларын баарын эле уже жараксыз абалга алып келген да. Анан бул жашоочулар жашаган жерде техникалык каттам уже үзгүлтүккө учураган. Эч кандай мына көрүп атасыздар, мына өзүңүздөр деле көрүп атасыздар. Бул жерде 2 машина баткан жол болгон, машина жол. Эч кандай машина жүрбөйт, азыр каттам жок бул айылдачы. Могул жерде адам өткөн чоң булардын көпүрөзү бар эле, көпүрөзүн дагы алып кеткен.
Kırdal ушул жерде biraz оорураак. Калыбына келтирүү иштерин жүргүзүш керек. Бул өтө муктаж жер. Себеби бул жерден каттам жүрүш керек да. Элдердин каттамы үзгүлтүккө учурап калган. Азыр могу сарай жарым кеткен сарай. Акылбек Балбандык, а? Акылбек Балбандык. Анан буларга азыр жолдагы, көпүрөдөгү калбаптыр. Жоқ, Оны шадыны коюп коюптур. толук Шады жок. менен түшүп чыгышып атабы. Бул шады менен өздөрү түшүп чыгып бул жака баары бир жумуштары чыгат да, эми бияка коңшулукка барыш керек, башка жерге барыш керек. Ушул шад аркылуу убактылуу жүрүшүп атат. Эми азыр каттам толук үзүлгөн. Башка жактан каттаса болот. Алыс жактан бар жол бар. Алыс жактан. Бирок эшиктин алдынан каттаган каттам үзүлгөн да. Эми Алтынбек айтсаңыз, эми депутат катары, ушу айылдын депутат катары сизге ишенип эл добуш берген да. Анан ушу могу көрүнүш качан эми өзүнүн калыбына келет? Бул калыбына келиши бул өзгөчө кырдаалдар областтык, Жалал Абад областтык өзгөчө кырдаалдар министринин областтык жетекчилигинен келип тартып кетти. Булардын өздөрүнүн кандайдыр бир проекттердин негизинде жасалат болуш керек деген үмүттөбүз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, объем чоң. Айыл өкмөттүн күчү менен жасала турган нерсе эмезирак да. Техникалар бул жерге көбүрөөк тартылыш керек. Мен ойлойм, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен чоң жардам болот деп ишенем. Себеби жетекчиликтери баары келип, ушул жерден акт түзүлүп, эмне болгон, кандай болгон баардыгын көрүп кетишти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жардам болот деп ишенебиз. Азыр жакшы ниетте, жакшы ойдо туралы. Жакшы болуп кетет болуш керек. Өкмөт дагы карап отурбайбыз. Терекси айыл өкмөтү тарабынан колдон келишинче жардамдар болот. Унаалар каттоочу жолдорду тезинен ачууга жардам болот деген үмүттөбүз. Ошол сарайлар. Сарайларды эми сарайлардын эмне деген калыбына келтирүү иштерин жүргүзөт. Качан бияктар калыбына келгенден кийин. Азыр эч бир мүмкүнчүлүк жок буну жасаган. Себеби жол жок да, жол. Жанагы страховка барбы азыр мамлекеттик? Мамлекеттик камсыздандыруу төлөп береби, булар камсыздандырганбы, камсыздандырбаганбы билбейт экен, бирок эгерде камсыздандырылган болсо, мыйзамдуу болсо, бөлүмүнөн келип ушерттерин эсептеп төлөп берет болуш керек деген ойдомун. Чоң колго кеткен жол, эң негизги сел ушул жерден келген, эң күчтүү. Анан ушул жерде жашаган Адыл деген акебиз бар. Ошо кишинин дагы үйүн талкалап кетиптир. Сел кирип кеттир. Тарта кетчи дегенден ушул жерге келип атабыз. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу жетекчилер, эли журт, ушул чоң колдон, ат майдандан түшкөн селдин көптүгүнөн могу жерде жашаган жашоочу Адыл экенин сарайын алып кетейин дептир, чөт эле калыптыр мына. Азыр Адыл экенин ажатканасына бара турган жол деле калбаптыр. Мынакей. Могу жерде бир стойканы коюп, тренчикти астынан тиреп коюптур. Мынакей кыргызча кылып эле. Мынакей. Алтынбек, микрофон алам. Мына эми абалды көрдүк. Эң негизги сел ушул жактан түшкөн эми. Кудай эле сактаптыр, да. Бул эми Алланын бир сыноо болду. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына акыбалы өтө. Ушул сайдан түшкөн сел өтө чоң болгон. Мына жашоочулардын даже тазалыктан үйүнө чейинки жолдо калбаган. Уже үйгө жакын барып калган да. Гарачынын бир шипирин алып коюп туруп ошол жерден чыгып атат. Ооба. Теренгиштерин көрүп атасыздар. Эми жашоо айла жоктун жашоо да. Анан айыл өкмөт тарабынан техникалар тартылып, бул жерди бир аз калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп койду.
Себеби мына бул жакта жол деле болгон эмес. Бул жак жар болуп, шад аркылуу түшүп чыгып атат эле. Шад аркылуу түшүп чыгып атканына чыгып атышкан. Бул жашоочулар бул үйү, бул сарайы. Мына көрүп атасыздарбы, жар ушул жерге келди. Бир аз эле калган үйүнөчү. Эми азыр жашоочунун өзүнөн деле өздөрүнөн дагы бир сурамжылап койсоңуз боло берет. Абдулеке селди агып кетейин деп Кудай бир сактаптыр аке. Амаспа. Кудай бир сактады. Өтө катуу сел келди, Нурлан. Солайм. Көрсөтөйүн да. Жерде биздин мындай бак бар эле да, кичинекей. İçinde gilas, alma, бар жок бар эле. Алып кетти. Толун алып кетти жерден сел. Өтө катуу келди бирок. Бизге бир Сарайга эми чүт эле калып тура, 1-2 метр эле калып тура. сарайга почти жетип калды. О, нар жак стойка коюп койдум да. Мына аны. Нурлан. Стойка коюп койдум. Көрдүм. Эми бизге бир таш коюп берсе мындай. Чоң таштарды Хотя чоң таштардан коюп берсе, мына сактагангачы. Зашта. Зашты. Үйгө жетейин эле калды почти бизге. Сарайга. Эгер бул дагы биздин о каттап калды, но жерде 4 үй барбы? Моунун асты бир аз зоорак экен да, ушул жер кармап калып тура. Болбосо кетмей экен, а? Да бир жарым саат жаза кетет эле мына шыл полный эле. Кудай сактасын. 45 мүнөт жаат ошондо токтоп калды. Мына бул Чаткалы районунун Сумсар айылы 2026 жылдын 11-июнда келген селден ушундай акыбалда калдык биз. Бул Кудайдын буйругу экен. Өтө улуу сел келди. Биз ушул жерге жашагандан бери мен мындай селди биринчи көрүшүм. Бала чакабыз менен Кудай сактады, бизге залал келтирген жок. Бирок бизге мындай чыгым залал келтирди. Но жерден үйүбүзгө дагы бир жарым саат келгенде биздин үйүбүздү дагы алып кетмек. Ошондуктан биз өкмөттөн, ушу мамлекеттен кайрылат элек, бизге ушул жерге бир таштан төгүп берсе, кийинки коопсуздук ойлоп. Бул жаратылыш кырсыгын айтып болбойт, балким биз түндө келип калышы мүмкүн. Бала чакабыз менен уктап жатканда, мына өзүң көрүп атасың, дагы могу жакты кара, күн күркүрөп келип жатат. Биз айта албайбыз, бул Кудайдын күнү. Кандай жан берет, кандай сел келет. Ошого биз суранат элек өкмөттөрдөн, өкмөт башчыдан, МЧСтен ушул жерге бизге могу жерден бери таш койдуруп, төгтүрүп берсе. Эгер ол таш жок болсо, но кумак буну алып кетет. Бул жерде мен мындай огород болгон, бирок бакты дек деле жетилип калайын деген, бирок ону карабайт экен. Селчи өтө бул күчтүү келгендиктен ошону карабайт экен, ошону суранат элек. Дагы Аллага шүгүр, Кудай сактады. Кыргызстанга тынчтык каалайм. Бардык элдерге мындай апаттардан эч кандай жабыркабашын каалаймын. Тынчтык болсун Кыргызстанда. Ошо силерге да рахмат чоң.